Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар. Бүгүн шаарыбызда абал тынч, бардык кызматтар эч чарчабастан коронавирус инфекциясына каршы иштеп жатышат. 25 марттан 18 апрелге чейин шаардын аймагында болгон кылмыштар жана тартип бузуулар токтолсом, жалпысынан 1048 кылмыш жана жоруктар катталды. Алардын ичинен ачылганы 950. Былтыркы жыл менен салыштырганда былтыр 2828 факт катталган. Коменданттын сааты бузулгандары саны 2052 түздү. Анын ичинен 1785 эркек, 267 аял киши кармалган. Кечээ шаарыбызды текшерсем, аба ырайы жылуу болгондуктан көчөлөрдө, парктарда эч бир санитардык нормаларды сактабастан шаардын тургундары велосипед тээп, балдарды менен сейилдеп жүрүшөт. Бул эмне деген өзүм билимдик эскерте кетсем, Италия жана Испания өлкөлөрдө өкмөттүн талаптарын аткарбастан, санитардык нормаларды сактабай, парктарда, көчөлөрдө жүрүп, көп адам өлүмгө душар болгон. Боорукердик жана бакыт бул медалдын эки жагы дешет. Канчалык берсек, ошончолук алабыз дегендей, биз элге канчалык жакшылык кылсак, биз ошончолук өзүбүздү бактылуу сезип, узакка чейин кубанабыз. Ошондуктан мен барыңарды боорукер болууга, жардамга муктаж адамдарга жардам көрсөтүүгө чакырат элем. Булар кимдер? Булар сенин кошунаң, байкең, эжең, досторуң же болбосо жөнөкөй атул. Эртең улуу христиандык Пасха майрамы. Бул күн дүйнөдө жүзүнө эң чоң христиандык майрам болуп эсептелинет. Барыңарды ушул майрам менен чың жүрөктөн куттуктап кетем. Түшүнүп турам, барыңар бул майрамды жакшы өткөргөнгөргө келет. Бирок азыркы учурда коронавирус инфекциясын эске алып, колдон келишинче бардык талаптардын сактап, өзүңөрдүн жана жакын туугандардын коопсуздугун эске алууңуздарга суранып кетем. Биздин өлкөбүздүн келечеги, атуулардын жаркын жашоосу жана алардын коопсуздугун сактоо үчүн биз дайым даярбыз.